53 жылдык эмгек тажрыйбасында бир топ баскычтарды басып өтүп, мамлекеттен өсүп өнүгүүсүнө опол тоодой салым кошкон Жалал Абад шаарындагы Нур Ачык акционердик коомунун президенти Абжапар Тагаев туурасында айта кетчү сөз көп. Абжапар Тагаев 1953 жылы 20 февралда Жалал Абад облусундагы Сузак районунун Барпа айылында төрөлгөн. Айылдагы мектепти жакшы баалар менен аяктаган соң 1971-1976 жылдары Харьков шаарында радиоэлектроника институтунда башкаруунун автоматташтырылган системалары кесибин тандап, ошол учурдагы алгачкы программист адистигин алып чыгат. Ошол эле жылы Бишкек шаарындагы Ала Тоо өндүрүштүк бирикмесинин Сетун заводунун инженери, улук инженер болуп эмгектенет. Аны менен катар ушул бирикмеде комсомол уюмунун катчысы болгон. Ал учурда жаштарды жумушка тартууда комсомол уюмунун жоопкерчилиги, түйшүгү, өнүгүү стратегиясы болгон. Мында 10 миңге жакын жумушчу, жарандык жана аскердик керектөөчү тетиктерди чыгарып турган. Компартиянын идеологиясын жайылтууда комсомол уюму жаштардын башын бириктирип, өлкөгө чоң күч берген. Кыска мөөнөттүн ичинде биз райком комсомолдун укугун алдык. Райком комсомолдун укугун 700дөн ашканда комсомолдордун саны беришчү да. Анан биздики менимче бир 900гө жакын жетти. Себеби ал жерде Сетун деген завод, конструкторский бюро, инструмента КБ деген бар эле. Мына бүгүнкү күндө да абдан ийгиликтүү иштеп атат. Айнур деген завод бар, жана Восточный промзонада. Ошол ишканалардын баарын бириктирген чоң ишкана болчу. Анан ошол жерде иштеп жүргөндө чынын айтайын, жакшы иштегендиктенби мени ЦК немеге ВЛКСМга 2 айга стажировкага жөнөтүштү. Анан ал жерге барып мен Москвада 2 ай жана Россия деген азыр эми гостиница жок болуп кетпеди, мейманкана. Кремлдин алдында ошол 2 ай ошол жерде мейманканада жашап, анан ошол борбордук комсомолдун борбордук комитетине барып иштеп тажрыйба топтодум. Анан андан кийин келгенден кийин эле көп өтпөй мени ошол аппаратка тиги ал убакта комсомол уюмунун ошол Кыргызстан боюнча комсомол уюмунун жетекчиси Айтбаев Таштемир Сыдыгалович деген ал киши мына бүгүнкү күздө дагы бар. Анан мени немеге чакырышып, анан ошол организациялык отделге инструктор, ответ организатор деп койчу. Жооптуу организатор деген котормосучу. Анан ал убакта Жалал Абад, Баткен областтары жок эле, бир гана түштүктө Ош областы бар эле. Анан ошол Ош областы боюнча мени куратор кылып бекитишти да. Коммунисттик ошол жаштар союзу бул партиялык коммунисттик партиянын резерви деп эсептелчү да. Абдан чоң мектеп болчу. Мына мен бир гана мисал катары айтайын. Баягы орусча тиги ударный комсомольский стройкалар деп койчу да. Мына Токтогул кесин курганда ошол комсомол Сабиров деген бар эле, билесиз, баягы альпинист болуп кийин автоавариядан каза болуп калды. Абдан тың жигиттердин бири болчу. Ошондой патриоттор даярдаган. 1979-1981 жылдары Кыргызстан Лениндик коммунисттик жаштар союзунун борбордук комитетинин комсомол уюмунда жооптуу уюштуруучу, инструктор болуп эмгектенет. Ар бир тепкичтин басып отуруп, жаш кадр катары тапталып, 1981-1984 жылдары Ленин райондук комсомол комитетинде биринчи катчы болуп дайындалат. Улам арыштуу кадам таштап келаткан жаш кадр катары көзгө көрүнө баштайт. Ала Тоо өндүрүштүк бирикмесинин жетекчиси Погребинский Юрий Константинович деген бар эле. Абдан тажрыйбалуу, белгилүү киши болчу. Айтып калды, биздин ошо өндүрүштүк бирикмеге башкы инженердин орун басары болуп келбейсиңби депчи. Анан абдан чоң бирикме болсо, анан баягы башкы инженердин орун басары да абдан чоң бул деп, анан ошол жерден кыйла мени тиги борбордук комитеттен комсомолдун дагы партиянын дагы кичине мени мына жемелемиш болушту. Сен бизди ошо немеге шаардык комитетке жаштар союзун башкарып берди атса, сен болсо тиги өндүрүшкө кетип атасың деген. Анан бирок Кудайга шүгүр анан макулдугун беришти. Анан барып ал жерде ошол башкы инженердин жардамчысы болуп иштеп калдым. Ошондо бүт өндүрүштүк неменин баардыгын кыдырдым да.
мына Кочкор Атадагы мына Достук деген Каракөл шаарында заводубуз бар эле. Кочкор Атада Анар деген заводубуз бар эле. Мына неме тиги Көкжаңакта Профиль деген заводубуз бар эле. Анан мына биздин азыр өзүм башкарып жүргөн завод Штепселик Разъемов мына Нур акционерлик коом болуп калды. Айнур деген заводубуз бар эле. Ошолордун баардыгын кыдырып, анан кийин биринчиден тиги тажрыйба да болду мен үчүн. Анан жакшы мектеп болду да. 1986-1990 жылдары Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин өнөр жай бөлүмүндө инструктор болуп жумушун улантат. Ошол учурда Кыргызстандагы түздөн түз Москвага баш ийген ири өнөр жайлардын куратору болуп иштөө тартиби, абалы менен тереңден таанышат. Ар бир кыдыруусунда өзүнө тажрыйба топтоп, бир тыянак чыгара билген Адис көп өтпөй Кыргызстан Компартиясынын Фрунзе шаардык партиялык комитетинин өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенет. Стройкалар абдан катуу өнүктү да. 9 этаж жанагы панельный домостроительный комбинат деген бар эле, ал жерде Эмил Ибраимович деген жетекчи болчу. Анан тим эле баягы 2 айда, ойлой бериңиз, 2 айда 9 этаж имарат туруп калчу да. Бул рекорд болчу. Анан мына азыркы мына билесиз, микрорайондор бар го, 5-чи микрорайон, 6-чы микрорайон, 7-чи, 8-чи деп эски ошол Советтер Союзунда жасалган ошол бүт жанагы немелердин бардыгын ушу тиги шаардык комитет көзөмөлүнө алып, анан кийин ошо немени жанагындай жумушчулардын арасында жана шыбак болот го, баягы кара шыбак. Шыбакчылардын арасында канчалаган кыргыз кыздарды, улан немелерди кабыл алып дегентип мынтип, анан баягы шыбакчылардын ортосуна соревнование жүргүзүп, аларга дагы бир жакшы бир мотивация берип, ошондой иштер болду. Анан ошол жерде иштеп жүргөндө перестройка башталып кетти. Кайра куруу доору мамлекет өз алдынча болуп, оош кыйыш мезгилинде калкта кыйынчылыкка дуушар болгон. Өлкөдөгү башка улуттагы жарандар өз мекенине кайтып кете баштаган. Ошол учурда Абжапар Тагаевке азыркы Нур заводунун жүгүн колго алуу сунушу болгон. Өнөр жай тармагында дасыккан жетекчи 1990 жылы заводдун ишин андан ары жандантат. Перестройка маалында ушул неменин биздин азыркы ошол Нур акционерлик коомунда илгерки завод Штепселик Разъемовдун мурдагы жетекчиси неме улуту боюнча кырымдык татарин болчу. Ебулисов деген ал шаардыктар жакшы билет. Анан кийин ал киши өзүнүн кичи өлкөсүнө барам деп анан аяка жөнөп калыптыр да. СССР кулагандан 1 жыл мурда мен бул жерге келип директор болуп иштедим. Абжапар Абдукар заводко келгенде аябай заводто ушундай бир жакшы жумуштар болуп, көптөгөн мынандай ошол мезгилде ал союз бузулуп элек мезгил болчу, пландар эмелер ашыгы менен аткарылып, анан негизи мынандай бир айыл кыштактагы, анан биз мурда заводко мына айылдан, шаардан деле пропускасы жок болсо киргизбейт эле, жумушчуларды да албайт эле. Бирок бүт эмеси жок адамдарды да жумушка киргизе турган эмеге алып келген да. Ошондон бүт адамдар айылдагылар деле эмедегилер иштей турган болуп, ошонун бирөө ошол Барп айылына, бирөө Карадайыр айылына, даже алыскы Ноокаттан ошондой жер табылып калып, Ноокатка дагы ушундай филиалдарды ачкан. Мына бул мектеп Сузак районунун Барпы айылында жайгашкан. Союз таркаган мезгилде мына бул имарат пайдалануудан чыгып калгандыгына карабастан, ошол мезгилде оңдоп түзөп, азыркы Нур ачык акционердик коомунун атайын тетик чыгаруучу цехин ачышкан. Кыйын тетиктерди, сборкаларды кылганбыз. Ошонун бирөөсү SM-101 деген разъемдорду чогултканбыз. 9-контактный ошол разъемдор Германияга чейин жөнөткөнбүз. Мурда өзү 26 мамлекетке, ал мезгилде баягындай социалисттик мамлекеттер бар эле, Вьетнам, ошо ГДР, эме дегендер, ошондой мамлекеттерге бизден өзү ошол заводдон кетчү эле. Жарым-жартылай военный эме чыгарат элек, алар кетчү эле, бүт Россия, бүт эмеге. Анан ошол жерден Наристе деген радиоприемник чогулттук, анан ошол SM-101 разъемдорду чогулттук,
где-то 150-ге жакын кыз келин жигиттер иштешкен да. Bir klasta 15 kızdı işletken men 15 kыздын üstüne brigadir olup işleyip elem. Şu жерде көптөгөн аялдар иштегенбиз. Мына биздин көчөдө 3-өбүз бар. Узбурлар ар бирине узбуруп класс-класска бөлүп берет эле. Абжапар Тагаев Нур заводунда 2 жыл иштегенден кийин 1992 жылдын башында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк фондусуна жетекчи болуп дайындалат. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү процесси башталганда, мына ошо Абжапар Абдыкарыч келгенден баштап, ошондо Кыргызстанга чет элдик инвесторлор келип, Кыргызстандагы уюшулган акционердик коомдордун акцияларын алып, инвестиция маселелери деген эмне экен, ошону кандай пайдаланат деп ошого салым кошту. Аз убакыттан соң 1992 жылдын ноябрь айында Жалал-Абад облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы болот. Маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт деген идеяны карманган жетекчи бул жаатта да көңүл бурат. Областык маданият башкармасынын башчысы болуп которулуп келгенде иштейсиң деп мага үй да бергизди. Ошондой эле служебный машина бергизип, баардык шартымды түзүп берип, анан эми иштегин деп жол салды. Мен да колумдан келишинче иштедим. Абжапар Абдыкарыч өнөрлүү адамдарды топтогонго мага тапшырма берди. Мыкты өнөр адамдарын биздин Жалал Абад областындагыларын топтойсуң деп. Токтогулдан Шакыра Талипованы көчүрүп келишке туура келди. Эженин макулдугу менен алып келип, филармонияга жумушка орноштурдук. Үй берди. Жергиликтүү оончубуз, белгилүү оончу Арзыбек Бедияров да үй берди. Ушундай кылып Тайырбек сатып ал дейипти Төкмакында. Жалал Абад шаарынан үй бергизди. Ушундай кылып чоң өнөрпөстөрдүн баарын топтоп, ушулар силерге үлгү болуп берсин. Жакшынакай иш башчы болуп башкарып, аксакал болуп берсин деп ушулардын баарын топтоткон. Бул кишинин мүнөзү ушундай эле, иштеген кишини аябай сыйлачы. Мээнети бар кишини абдан катуу баалачы. Жалал-Абад облусу жаңыдан түзүлүп, аткаруучу, жасалуучу жумуштар көп болгон. Топтогон тажрыйбасына таянып, келечекти көрө билген жетекчи бир топ тарыхый иш-чараларды уюштурат. Ошо кезде бир немеге Барып акындын 110 жылдык датасы болуп калыптыр да. Анан мен сураштырсам, Барып акындын даже 100 жылдыгы бекитилген, мындай белгиленген эмес экен. Мындай неме. Анан мына 110 жылдыгын жок дегенде белгилеп коелук деп, анан өкмөткө сунуш кылып, анан өкмөт атайын токтом кабыл алып, ошондой бир неме колдоо көрсөтүп беришти. Балтылдуу атабыз Барып акындын 110 жылдыгы өтө чоң мааракеде өткөн. Абжапар Абдыкарычтын өзүнүн чоң демилгеси менен, Исманов Касым адамчынын демилгеси менен абдан чоң өткөн. Театрдын аты коюлуп, анан областтык статус берген. Жалал Абад областындагы Барпыт атындагы Кыргыз драма театры деп ошондо статус берген. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин иштеп атат. Анан ошол кезде анан жанагы Барпыны неме кылып изилдей баштадык да. Ошол жерде анан эсиңизде барбы жокпу билбейм, раматылык болуп кетти. Тайыр Сатыбалдиев деген агабыз бар эле. 60 жылдык бир юбилей өткөрүп, мына Сузактын жидесинен болчу менчи. Анан ошол жакка чакырып калышты. Немеге ушул мааракеге катышып бериңиз деп. Ошол кезде анан Жолболду Албаев, Асанбай Жусупбеков болуп барганбыз, биз кызмат өнөр адамдары. Анан Асанбай Жусупбеков айтып калды, Абжапар Абдыкарыч, бир чоң маселе бар. Мына бул Курманбек Баатырдын кол жазмасы. Мен ошону даярдап койдум. Анан эми ушул сиз карап көрсөңүз, Курманбек Баатыр Манастан кем эмес баатыр болгон. Бул ушул түштүктө Калмак кыршында өткөн тарыхы деп астына коюп, анан сүйлөшүп калды. Мен өзүм жаш кезимде Калык Акиевдин варианты менен неменин Курманбекти мындай окуп жүргөн бала болчумун мектептин кезинде. Анан айтып калдым, бул жомокпу же болгон немеби десем, анан Асанбай ака айтып калды, бул жомок эмес, бул болгон нерсе. Мына сиздер айтып атасыздар, жана Калмак кырчын деп немеде Сузакта. Бул Калмак кырчын деген туура эмес айтылган сөз. Бул Калмак кыргын. Бул Курманбек Баатыр кадимгидей калмактар менен чабышып, Кошаң деген дагы бар, Кароол дөбө деген бар, Дөлөн ашу деген дагы бар деп айта баштаса көз алдыма тим эле, жана кинодогудай өзүм жаш кезде окугандардын бир чоң атты көмүп койгондой эле бүгүнкү күндө да барды дөбө болуп жатат. Бир кишинин бир иши жок ал киши менен. Абжапар Абдыкарыч сразу эле ошол жерден убаданы берди. Күмбөзүнө баралы көрөлү дагы биринчи күмбөзүн оңдойлу. Арбагана зыярат кылып күмбөзүн оңдойлу деп, анан Жолболду Текенович Сузактын акими ошол жака уюштурду.
бардыгыбыз бардык. Ал убакта бир мындай ошондой белгилүү кишилердин гана мындай болсо керек, атайын кирпич, кичинекей бышылган кирпичтер коюлган экен жанагы немесине деп, баш жагына деп. Күмбөздү эки этаж кылып, биринчи этажына кадимки мусулманча койдуруп деп, атайын демесин неме менен көтөрүп үстүнө плита, перекрытие деп коебуз го, жанагы немелер чоң үйлөр салынган. Ошо плита, перекрытияларды койдуруп, анан үстүнө заманбап, анан заманбап деп ошо сунуш болуп калышты. Анан мен айттым, заманбап болгондо кичине ошонун мезгилине туура келе тургандай. Анан ал кезде мына Сузакта жакшы усталар баягы эски восточный стиль менен неме салып башташкан. Мына азыр Сузакка өтсөңүз дагы ошондой имараттар бар да. Ошо усталарды алып келип туруп анан кийин терге коелук. Анан тиги элди чакырып, анан ошол жерден мындай салтанаттуу түрдө ачалык деп калдык. Анан Кудайга шүгүр ошонун ачылышын өткөрдүк. Элдин мына бул Ош областы боюнча Матен Сыдык илгерки бүт баягы белгилүү партиялык аты чыккан жетекчилердин баардыгы аксакалдар келип беришти, бир 10дон ашык. Өзүбүздүн областтан аксакалдар катышып, анан бүт элдин баарын чогултуп, анан тиги Аскар Акаевич атайын вертолет менен келип, анан абдан ошондой бир жакшы шан шөкөт менен ошо мааракени уюштурдук. Абджапар Тагаев билим берүү тармагына да көңүл бөлө баштайт. Анткени жумушсуздук күч алып, элдин жашоо шарты оор эле. Айыл жериндеги улан кыздар алыс жакка барып билим алуусуна баарынын эле шарты боло бербеген. Ошондон улам Жалбат мамлекеттик университетинин ачуу демилгесин колго алып, билим берүү министри Чынара Жакупованын каршы болуусуна карабай, бардык жоопкерчиликти өзүнө алат. Университет açılıştan murun, bir yıl murun, men Bişkek'te Politehnik İnstitut'un doçenti açım. Oşol Bişkek'te iştegen, biroq Жалбат областынан туылған muallimlerdi çoğulturup turup, Selxoz İnstitut'un zdaniyasına çoğuluş ötkörgen. Oşol 3 kişi. Kalmatov, Tagaev, İsmanov. Oşonda atsak kандай bolot ele dep. Biz sizler bilen kеңешкени келдик деп. Biz ayttık, жакшы болот. Bilimdi taratkandın hiç kандай ziyanı yok, faydasından başka ziyanı yok. Oşondan keyin bir yıldan keyin Akayev'tin ukazı çıktı. Bunu jergilikti kengeş, jergilikti bilik çoğun rolde oynadı. Oşolar biz gelgenden keyin daha bu yerde kvartiralardı bölüp verişti, şartlardı bölüp verişti. Biz rektör Birimkulov, birinci prorektör Ceylabayev, men prorektör Ponauke olup geldim. Üçөөbüzden muna Gasinsa mölmölge жатканбыз. Gasinsa mölmölden İsmanov bарын орун алып берип, ушул жерде жашасыңар деп, birinci 3 aylıkta biz uşu Gasinsa mölmölde өткөргөнбүз. Көп адамдар квартира алышкан. Мен да калгам. Жалбат университетин ачыш үчүн Tagaev baş bolğan жетекчилер түздөн түз кирişe башташты. Ушул маселенин негизинде мен кыйыр жолдо билгемче Аскар Акаевдин деңгээлинде, ошол учурдагы президенттин деңгээлинде, ошол учурдагы министрдин деңгээлине киришип, сүйлөшүп, ушул жерге университет ачалы деп аракет кылышып ачышты. Жаңы келген мугалимдерге, илимий даражасы бар мугалимдерге өзгөчө üy şartını düz verirse, üy verişti. Bekar üy verişti. Şu üyde yaşağıla, şu üniversitetin ölüğüşüne, geleceğine jardam bergile. Bu jardamlar elibizge bergen jardamlar diye söyledi. Oşol üyden men de aldım. Oşol üyden men de aldım. Oşondan beri şu üyde yaşap, 30 yıldan beri bala çakanı bağıp, ösüp, önügüp, bilgen bilimimdi, ilimimdi студенттерге берип келет. Аны менен катар сапаттуу билим базасы түзүлгөн. Ар бир мамлекет өз алдынча болгондон кийин чек ара маселеси да өзгөчө көйгөй болуп, коңшу мамлекеттер өз территориясына постторду орното баштады. Өзбекстан менен өтүүчү жолдор жабылып, каттамдар кыйынчылык жаратты. Ошол кезде облус башчы Жалбат Ош жолун кантип ачып алуунун жолун издеди. Совет Абад жолун, маданият жолун тосуп койгондуктан ушунга айлама жолду куруу боюнча проблеманы көтөрдүк. Мына элеки Чаңгетсай аркылуу өзгөнгө бара турган жолду кыдырып келдик. Бул абдан узунураак экен, талкаланып калган жол экен. Экинчиси малчылар гана өзүнүн жүктөрүн сүт
май каймактарын ташыган жол бар экен. Ушул жолду дагы экөөбүз тиги өзгөнгө чейин бардык. Анан ушул бизге жакты. Анан биз Шеримкуловду баш кылып жанагы 11 министрди алып барып көрсөттүк. Ал жерде как раз тең ортосунда Ош облусу Өзгөн району менен Жалал Абад облусунун Сузак районунун чектери бар экен. Биз өлчөдүк, ошондо 19 километр 800 метр экен да. Анан ушул жолду Шеримкуловго көрсөтсөк абдан жакты. Ушул жерде дагы айланма жолду куруп албасак, Кыргызстандын эли айрыкча Бишкек Ош маршрутунда абдан кыйынчылыктарга дуушар болот деп. Ал киши колдоду, бюджетке киргизебиз, планга киргизебиз, ушул жолду баштайбыз деп. Мына Абжапар Абдыкаровичтин дагы бир касиети, ушул мамлекет бул жолду баштаганга чейин бир топ убакыт өтүп кетет, Тойгон Зикирович. Ушуну биз Ош менен макулдаштырып баштасак кандай болот деп. Мен айттым, абдан туура болот. Давайте Эркебаевге барып жолугушалы деп. Биз Эркебаев менен жолугуштук. Ал кишиге да жакты, ал да колдоду. Аны айттык, мамлекет планга киргизип ишти баштагычыңды давай эки облус эки жактан баштай берели деп. Мына Ош облусу Өзгөн тараптан, биз Сузак тараптан ушул жолду баштап, мына бүгүнкү күнү ушул эки жол тең толук кыргыз элине кызмат кылып атат. Ушуну аягына чейин бүтүргөнгө чейин Абжапар Абдыкаровичтин кошкон салымы. Ушул маданияттын жолун чечерде экөөбүз этишип алып Каракөлгө бардык. Каракөл шаарында мына билесиңер, Кыргызстандын энергетикасынын борбору ушул энергетикаларды куруунун негизги баягы курулуш компаниялары ошол жерде болчу. Ал жерде Хуруев деген абдан эстүү, акылдуу, перспективаны көрө билген киши эле. Биз ошол кишиге барып жолугуп, сүйлөшүп, мына азыркы курулган көпүрөнүн жанына келгенде айтты. Ушул жерге деди, мен көпүрө курам деди. Ушул жерден айланма жолду өткөрсөк болот деп. Ошол күнү макулдашып, эртеси бул кишинин бүт техникалары келди. Ушунун курулушун аягына чейин чыгарган инсандардын бир катарында айтып кетсем жаңылыштык болбос. Абжапар Тагаевдин кандай жумуш болбосун тил табыша билүү жөндөмү көптөгөн иштин өтөсүнө чыгууга жардам берген. Баштаган жумушун аягына чыгуудан мурун жет өлчөп биркесип, көзү жеткенче ойлонуп иш туткан дейт замандаштары. Мамлекеттик кызматта, өкмөттүк кызматта иштөөдө өзүнүн ишти көрө билгендигин, болгон проблеманы аныктап таап, анын жолдору мынандай болот деп көрсөтө билгендиги менен айткан сөздөрү кыска, так, мазмундуу, конкреттүү, белгиленген мөөнөттөрүн айтып, ошону мынандай жолдор менен аткарасың деп жолун көрсөтүп, ошону кандай болду деп контролго алып иштетчү. Канча кадрларды өстүрдү, канча мамлекеттик маанидеги иштерди аткарттырды. Илимпоз катары, өндүрүшчү катары дегенде жасап аткан иштери бүгүнкү күндө космоско чейин жетти чыгарган продукциялары. Агам десем де болот, бир тууган, менин учителим десем де болот. Бул киши менен тыгыз байланышып, именно жумуш аркылуу чоң көп жумуштар жасадык. Мен дагы өзүмүн ушул жашоомдо мына ушул кызматка чейин ал кишинин чоң салымы бар деп ойлойм. Себеби бул киши ушунчалык мындай азыркы жаңы рыноктуу системасында эмеде аябай билими күч. Бүгүнкү кыла турган ишти эртеңки калтыртпайт эле да. Мен ушундай жумуштарды бүтүрүп койдум десем, келип мунаны кылыш керек деп дагы бүт эмелерди таап турчу эле. Чындыгында мен ушул мындай бир жумушту эме кылып изденип жүрүп кылганым ушул кишинин эмеси көп да мага берген мындай бир таасири. 1995-1996 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри болуп турган учурда да бир топ алгылыктуу жумуштар жасалды. Америка Кошмо Штатына стажировкага барып, мамлекет үчүн тажрыйбасын бөлүшө баштайт. Мамлекеттик нотариустардын саны аз болгондуктан элди тейлөө жагы эске алынып, жеке нотариустардын кызмат көрсөтүү жагын демилгелейт. Акциздик марканы көзөмөлгө алып, жасалма ичимдиктерге бөгөт коюлат. Мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүп, коррупцияга жол бербөө максатында алгачкы акциздик маркалар Англиядан жасалган.
Кыргыз алко структурасы түзүлүп, бюджетке түшүүчү салыктын көлөмү өсөт. Абжапар Тагаев 1996-1998 жылдары Кыргыз Республикасынын президентине караштуу баалуу кагаздар рыногу боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп ишмердүүлүгүн жүргүзө баштайт. 1998-2001 жылдары Кыргыз Республикасынын фондулук биржасынын президенти болуп эмгектенет. Абжапар Тагаев Нур заводунан кеткен 10 жыл аралыгында заводдо иштеген 5000 чукул жумушчулардын саны 100 кишиге чейин кыскарып, завод банкрот болуу абалына келет. Ошол кезде Сауд Аравиясынан келген инвесторлорго Нур заводуна акционер болуу сунушун киргизип, заводду банкрот абалынан сактап калат. Бул завод кийинки учурда банкрот деп кирген. Ошо өкмөт киргизип, өзүн өзү эптей албай калды деп эме кылганда, ал киши ошол жакта иштесе дагы инвестор таап келип, арабтарды алып келип, ушуга власть эттирип, акцияларды чогултуп берип, мына сен неме болосуң деп, себеби андай болбосо банкротко кирип калып, мына азыр канчалаган заводдор жок болуп кетти го, ПЕСАК программасына кирип жок болуп кетет эле. Бирок ошондо алып келип, бир ошол мезгилде 3 миллиондон көбүрөөк вложение кылдырып, ал мезгилде чоң сумма болчу. Анан Россиядан металлдарды сатып алып, алардан мына Өзбекстан менен дагы ошол первый вице-премьер болгондо сүйлөштүрүп, Өзбекстанда УЗДЭУ чыгат эле, ошонун деталдарын, алар чыгара албаган деталдарын биз где-то 32 деталын чыгарганбыз да заводдо. Чыгарып, ошол Өзбекстанга сатып, аябай чоң суммада эме кылып туруп, анан мындай иштер болуп, ошол завод бүгүнкү күнгө чейин алынып калынды. Абалы оор кыйроого учурап бараткан заводду кайрадан бутуна тургузуу Тагаев үчүн бир топ кыйынчылыкты жаратты. 10 жылдан кийин келсем, заводдун акыбалы абдан оор мезгил экен да, бир 100гө жетпеген киши. Анан кийин жанагындай зарплата немени айлык акыларын убагында алышкан эмес. Тим эле жанагы эми эстегимде жок, баягы шаардыктар айыл ичинде мисалы баягы жандык менен башка нерсе менен айлык жок болсо дагы эптеп мүмкүн турмуш өткөрсө болуш керек. Бирок шаардын ичинде айлык жок болсо кыйналып калышат экен да. Ошондо көрүп калдым. Тиги ошол жумушчулардын тим эле өңдөрү бопбос болуп, тим эле бооролой турган акыбалда экен да. Анан кийин эмнеге мындай болуп атат десем, ошол кезде айтып калышты. Көрсө жана биздин чыккан буюмдарыбыз жана товар народного потребления деп коет. Ошо патрон, розетка, вилка, тройник дегендерди чыгарчубуз. Ошолорду колуна карматып коюш экен. Анан айлык акынын эсебинен. Ал байкуштар бир мисалы тиги бир наркы 20 сом болсо барып эле жарым баасына сатышып, анан ал дагы неме болбостон сатылып абдан кыйналып турган маал экен. Анан мен ошол жерден маселе койдум. Ачыгын айтканда ошол кезде мен деле Бишкектен келгенде ушу жанымда бир 3000ден ашык бир долларым бар эле. Анан ошонун алдын айлык айттым, тиги мына бул менин немем биринчи ушул немеге. Мындан кийин биз эч кандай товар менен неме кылбайбыз, айлыкты бербейбиз, токтотобуз. Мындан кийин канча табасыңар, 1000 табасыңар, 2000 табасыңар, колуңардан келишинче орун басаларым айттым, баарын айттым деп айтты деп. Бирок бул жерде мен сизге унутуп калып турмун. Биз биринчи жолу республикада корпоративный облигацияны биз чыгардык. Анан мен баягы баалуу кагаздарды иштеп калган ошо тажрыйбамды эсепке алдым дагы. Эгерде банкка барсак, банкта ал кездеги банковский проценттер абдан кымбат болчу. Мына азыр деле бир 20% тегерен болуп атпайбы? Анан ал кезде абдан эле чоң болчу. Анан кийин банкка барсак, чүт эле заводдун жарымын залогко коюш керек. Анан расчет кыла албай калсаң заводуңдан айрыласың. Анан ошол өзүбүздүн эмеге облигация чыгарып, анан кудай жалгап рабочийлерибиз өзүбүз эле сатып алып, облигацияны кайра жаап, 3 жолу облигация чыгардык. Анан ошо менен анан баягы жолго түшүп кетти да. Кайрадан жумушу ошондой болду. Азыркы мезгилде эми кандай эмне жумуш аткарып атасыздар? Эми жана биринчиден келгенден кийин жанагы баягы биздин азыркы чыгарып жүргөн мына РП-15 иштептен разъемдордун келечеги барбы, жокпу деген мындай бүдөмк ойлор бар экен да.
Анан Кудай жалгап мен ошо Бишкек иштеп жүргөндө жанагы эл аралык жанагындай немелер менен иштешип калдым эле коомдор менен. Анан USAID'дин бир проекти пайда болуп калган. Анан мен USAID'дин проектине кайрылып туруп анан айттым, ушуну мага ижад этип бергилечи, мына ушул продукциянын келечеги барбы жокпу деп алар менен келишим түзүп, анан ошол алар айтып калды, абдан кең экен, абдан ошондой бир рекламаны күчөтүшүңөр керек, анан маалыматты такташыңар керек, анан жанагындай дистрибьюторлордун назначить этишиңер керек. Бир дистрибьютор иштешип жүрүптүр да. Мен андан бери 5 дистрибьютор түздүм. Ал дистрибьюторге Кудай сактасын, жана продукцияны алып алып сатпай койсоң, заводуңа банкрот чыкса. Азыр бири сатпаса экинчи сатат. Анан между дистрибьюторлордун арасында да конкуренция бар. Ошо менен анан жолго салып кеттик да. Андан кийин анан жанагы Өзбекстан менен жанагы немеге Өзбекстанга барып, Өзбекстан автомобиль заводунун жанагы немесин тетиктерин жанагы неме деп коет, кузовго кете турган. Алардын бөлүкчөлөрүн штампованный деталь деп коет орусча. Ошолорду неме кыла баштадык. Анан чыгара баштадык. 10 жыл тимеле какчасы эч бир неме кылбай, ошо немеге конвейерине чыгарып жүрдүк. Анан ошо менен анан заводдун немеси иштеген сан немеси 600-700ге жеткирдик. Бир кызматкерлерди бир эле жылда тапкан немебиз $2 миллион менен 2 миллиондук иш аткарып аттык да. Анан ошентип ошо заводдо ошону көтөрүлүп кеттик. Бирок тилекке каршы кийин Өзбекстан бир тараптуу жана немеден чыгып кетишти дагы. Анан бирок биз ошол жанагы өзүбүз чыгарып жүргөн электрондук компоненттерди бүгүнкү күндө чыгарып атабыз. Ошо менен завод мындай өзүн өзү жетиштүү түрдө каржыланып атат да. Союз учурунда сыр сакталган Нур заводунун жумушу базар экономикасында өзүн өзү каржылап, жашап кетүү аракетинде болду. Коңшу Өзбекстан менен алака түзүп, бир топ тетиктерди чыгарганга жетишти. Кандай жетекчи экенин мына заводдун өзүнөн мындай көрүп койсоңор болот. Жетекчиден көп нерсе зависит этет. Ошон үчүн мына бул инструментальный цехте ушу заводдун жүрөгү деп коет. Ушул жерде калыптар жасалат, инструменттер жасалат, приспособление баардык ушу заводко керектүү нерселер мына ушул жерде жасалат. Ошон үчүн мындай оборудованиялар ошолорду жасаганга керек болот. Мисалы үчүн мына ушул оборудованиялардын баардыгын эми сактап калышы ошо жетекчиликтин жетишкендиги, ошо жетекчиликке баалык да. Как руководитель катары жөнөкөй адамдар менен мындай жакшы сүйлөшүп, жакшы сурашып, мисалы үчүн бир неменин проблемалар эми болот да производство. Ошо проблеманын дагы ар жагын оң жагы менен чечип берет. Түгүнө чейин жетип неме кылып, адамдын айтканын угуп, баардыгын чечип берет да. Мына ошол учурдан тартып Нур заводунун иши алга жылып, жумушчу орундарынын саны 600 кишиге чейин жетип, тилекке каршы 10 жыл үзүрлүү Өзбекстан менен болгон кызматташуу субъективдүү фактылардын негизинде 2009 жылы токтоп калат. Завод өзүнүн тарыхында экинчи ирет чоң оорчулукка учурап, бирок Абжапар Тагаев тапкычтык менен заводдун ишмердигин жандантып келет. Азыркы мезгилде Нур заводунун өндүрүлгөн продукция дээрлик 100% Орусияга экспорттолот. Мунун бардыгы Абжапар Тагаевдин келечекти көрө билгендиги, тажрыйбасынын молдугунан дейт замандаштары. Анын бир мисалы, Кыргызстан Өзбекстан биргелешкен автоунаа чыгаруу заводунун куруу долбоору ишке ашып калса, Нур ачык акционердик коомунун иши дагы да алдыга жылат. Буга чейин Өзбекстандагы УЗ автосанат ишканасы менен 2021 жылдан бери иштеп келген болсо, бул мамиле дагы да бекемделип, кошумча жумуш орундары түзүлөт. Абжапар Тагаевдин күжүрмөн эмгеги Кыргыз мамлекети тарабынан бааланып, Кыргыз Республикасынын даңк медалы менен сыйланат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкер наамы берилген. Жалал Абад шаарынын Сузак районунун ардактуу атуулу, Жалал Абад мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, Кыргыз Республикасынын инженерлик академиясынын ардактуу академиги. Атыр десем эле болот менин үчүн атамдай киши жок деп эсептейм. Өтө жөнөкөй адам ичинен. Жөнөкөй болгула деп тарбия берген, эч качан жардам сураган адамдарга кол сунуп, ушундай чоңойтканда өзүчө. Ошого чоң ыраазычылык билдирем атама. Жакшы тарбия берди. Мен атама жакын кызмын өзү. Абжапар Тагаев жубайы Махабат Жамбаева экөөсү 6 уул 3 кызды тарбиялап келишет. Үй бүлөдө мыкты, мээримдүү, камкор ата.